Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Кыргыз тили сабагыбызды кайрадан баштайбыз. Бүгүн биз силер менен зат атоочту өтмөкчүбүз. Зат атоочту үйрөнүүдө эмнелер маанилүү? Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат алып, зат атооч жөнүндө толук түшүнүк аласыңар жана жөндөмөлөр категориясын, зат атоочтун жөндөөлүш типтерин жана зат атоочтун жакталышы менен толук таанышыңар керек. Заттын атын же заттык түшүнүктү билдирип, жөндөмө, сан, таандык, жак мүчөлөрү боюнча өзгөргөн, сүйлөмдүн ар кандай мүчөсүнүн милдетин аткарып, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берсе, бул зат атооч болот. Зат атоочтор ээнчилүү жана жалпы болуп эки топко бөлүнөт. Ошондой эле зат атоочтор конкреттүү жана абстрактуу болуп дагы эки топко бөлүнөт. Конкреттүү зат атоочтор булар көзгө көрүнгөн заттын баардыгы конкреттүү зат атооч. Ал эми абстрактуу зат атоочтор болсо бул кандайдыр бир түшүнүктү билдирген, ким, эмне деген суроолорго жооп берген, көзгө көрүнбөгөн заттарды биз абстрактуу зат атооч деп айтабыз. Ал эми энчилүү зат атоочтор тууралуу айта турган болсок, энчилүү ат жеке бир затка энчиленип коюлат. Аларга кишилердин, шаарлардын, тоолордун, океандардын, мекеменин, окуялардын, айбандардын жана башка заттардын аттары кирет. Энчилүү зат атоочторду биз баш тамга менен жазабыз. Ал сүйлөмдүн башында, ортосунда, аягында келсе дагы баары бир баш тамга менен жазылат. Анда эмесе ушул энчилүү зат атоочтордун жазылышы тууралуу мен силерге толугураак түшүнүк берейин. Адамдын аты, атасынын аты, псевдонимдери дагы баш тамга менен жазылат. Мисалы Абай, Жеңи Жок, Асан Эсенович, Кыз Сайкал деген сыяктуу. Экинчиси жаныбарларга коюлган энчилүү аттар дагы баш тамга менен жазылат. Бөрү басар, Учар, Алгара, Тоо тору, Ак кула, Жаа барс жана башкалар. Ал эми үчүнчүсү географиялык аттар. Жер суунун, тоолордун, көлдөрдүн, калк орношкон пункттардын жана башканын аттары дагы. Мисалы Алай, Сүлүктү, Кемин, Ысык көл, Арпа. Астрономиялык энчилүү аттар дагы бар. Мисалы Марс, Чолпон, Күн. Булар баш тамга менен жазылат. Бирок кандайдыр бир бүгүнкү күн же күндөр өтүп жатат же бир ай деген сыяктуу сүйлөмдөр болуп калса, ал жерде биз баш тамга менен жазбайбыз. Анткени алар астрономиялык энчилүү аттарды көргөзгөн жок. Бешинчиси китептердин, газета журналдардын аттары баш тамга менен тырмакчага алынып жазылат балдар. Мисалы Кыямат романы. Кыяматты биз тырмакчага алып жазабыз. Ал эми романы кичинекей тамга менен жазылат. Шам гезити жана башка. Алтынчы, жер суунун, коомдун атынан коюлган энчилүү аттар тырмакчага алынып баш тамга менен жазылат. Мисалы Алга коому, Шоро фирмасы. Ал эми мекеменин, мектептин аттары адамдын атына коюлса баш тамга менен жазылат, бирок тырмакчага албай жазабыз балдар. Фрунзе заводу, Манас айылы, Ленин атындагы мектеп жана башка. КМШдагы өлкөлөрдүн чет элдик партиялык, өкмөттүк, профсоюздук, жогорку мекемелердин аттарынын баары баш тамга менен жазылат. Мисалы Кыргыз Республикасы карагыла, Кыргыздагы республикада баш тамга менен жазылат. Кыргыз Республикасынын президенти дагы баш тамга менен жазабыз балдар. Кыргыз Республикасынын жогорку соту, Бириккен Улуттар уюму. 8. Энчиленип коюлган тарыхый окуялардын аттары баш тамга менен жазылат. Баардыгы балдар. Көңүл бургула. Улуу Октябрь социалисттик революциясы. Революция дагы баш тамга менен жазылып атат. Улуу ата мекендик согуш. Согуш дагы, улуу дагы, ата мекен да баары баш тамга менен жазылат. 9. Белгилүү даталардын, революциялык майрамдардын аттарынын биринчи сөзү баш тамга менен жазылат.
Мисалы мугалимдер күнү. Эгерде сүйлөмдүн ортосуна мугалимдер күнү деген сөздү кошулуп кала турган болсо, мисалы быйыл мугалимдер күнү 4 октябрда белгиленди десек, анда мугалимдер деген баш ал эми күнү кичинекей тамга менен жазылат. Ошондой эле жаңы жыл, билим майрамы жана башка. 10. Эгерде татаал энчилүү аттардын биринчи сөзү иреттик сана тооштурдон болуп, цифра менен жазылса, экинчи сөзү баш тамга менен жазылат. Мисалы 31 август. 31 деген бул сандардын баш кичүү тамгасы болбогондугуна байланыштуу. 31 кадимкидей эле кичинекей эле жазылат дагы, ал эми август деген баш тамга менен жазылат. 8 март, 9 май, 7 ноябрь. А эгерде асыл 31 августта туулган десек, анда август кичинекей эле тамга менен жазылат. Качан гана биз майрамдык мындай бир дата катарында эсептегенде гана биз буларды баш тамга менен жазабыз. Экинчи бул жалпы зат атоочтор. Жалпы ат бир түрдүү заттарга, башкача айтканда сырткы окшоштугуна карап туруп биз жалпылап ат коебуз. Алар сөздүн, сүйлөмдүн башында гана баш тамга менен жазылбаса, калган учурларда кичинекей эле тамга менен жазабыз. Мисалы токой, тоо, таш, суу, мектеп, шаар, мал, эл, адам жана башкалар. Зат атоочтордун жекелик жана көптүк санда болушу. Зат атоочтордун көптүк санына лар мүчөсү уланат балдар. Мисалы тоо деген жекелик санда турган зат атоочко биз ларды уласак, тоолор болуп айтылат. Алмалар, суулар, токойлор. Ал эми лар мүчөсү уланбай туруп дагы көптүктү билдирген зат атоочтор бар. Мисалы үчүн алма тердим десек, биз бир эле алма деп жекелик түрдө айтып атабыз, бирок биз бул жерде түшүнөбүз көп алма терилгендигин. Жайында чөп чабылды. Бул жерде да жекелик түрдө айтылып атат, бирок биз түшүнөбүз аябай көп чөп чабылгандыгын. Мал жайлоодо десек дагы мына ушундай маанайда кетет балдар. Зат атоочтордун жакталышы. Жак мүчөлөр негизинен этиштерге гана таандык. Зат атооштор жакталбайт. Жак мүчөлөрү менен дагы өзгөрбөйт. Бирок балдар, адамзаттык мааниде айтылган зат атооштор баяндооштук милдет аткарганда гана жак мүчөлөрдү кабыл алат. Ошондуктан зат атоочтордун баяндооштук милдет аткаргандагы жак мүчөлөрү менен өзгөрүшү зат атоочтордун жакталышы деп аталат. Мисалы, биринчи жакта мен, ага мын, мин, мун, мүн деген мүчөлөр уланып атат. Мисалы, мен адаммын, мен студентмин, мен окуучумун, мен бүтүрүүчүмүн. Экинчи жак сен жөнөкөй түрүндө. Сың, сиң, суң, сүң. Сен адамсың, сен студентсиң, сен окуучусуң, сен бүтүрүүчүсүң. Экинчи жактын сиз деген сылык түрүн карагыла. Сиз адамсыз, сиз студентсиз, сиз окуучусуз, сиз бүтүрүүчүсүз. Ал эми үчүнчү жакта ал буга мүчө уланбайт балдар. Ал эми зат атооштун көптүк түрүнүн жакталышында биринчи жак биз мүчөлөрү быз, биз, буз, бүз, пыз, пиз, пуз, пүз деген мүчөлөр бар. Мисалы үчүн адамбыз, студентпиз, бүтүрүүчүбүз дегендей. Экинчи жактын силер жөнөкөй түрү. Сыңар, сиңер, суңар, сүңөр деген мүчөлөр уланат. Экинчи жактын сылык түрү сиздер. Буга улануучу мүчөлөр сыздар, сиздер, суздар, сүздөр. Адамсыздар, студентсиздер, окуучусуздар, бүтүрүүчүсүздөр. Ал эми алар деген үчүнчү жактыкы көптүк түрүндө мүчө уланбайт. Алар студенттер эле болуп калат. Заттардын таандык болуп айтылышы. Зат атооч сөздөргө уланган кээ бир мүчөлөр таандыкты билдирет. Мындай таандык мүчөлөр эки топко бөлүнөт балдар. Биринчиси жак таандык мүчөлөр. Буга ым, ың, ы же болбосо сы, ыбыз, ыңыз, ыңар. Ымга мисалы китеп деген сөзгө жак таандык кылабыз. Китебим, экинчи жак китебиң, үчүнчү жак китеби. Көптүк түрүндө китебибиз, китебиңиз экинчи жак, үчүнчү жак китебиңер.
жалпы таандык мүчөнүн ныкы мүчөсү бар. Бир эле мүчө бар ныкы. Мисалы Асандыкы, Китептики жана башка. Мына ушул ныкы мүчөсү дагы кыскарган формада дагы айтыла берет. Мисалы үчүн атамдыкы, атамыкы, атамкы деп айтсак дагы туура болот балдар. Зат атоочтордун жасалышы. Зат атоочтор эки жол менен жасалат. Морфологиялык жана синтаксистик жол менен. Зат атоочтордун морфологиялык жол менен жасалышында атооч сөздөрдөн зат атоочторду жасоочу мүчөлөр аркылуу жасалат. Мисалы чы, малчы, лык, дос, достук, кор, жем, жемкор, кер, иш, ишкер, кеч, араба, арабакеч. Стан мүчөсүнө кыргыз, кыргызстан. Кана мүчөсү ат, аткана. Поз, аш, ашпоз. Чылык мүчөсү дыйкан, дыйканчылык. Лаш мүчөсү ата, лаш. Ча мүчөсү куту, кутуча. Чык мүчөсү кап, капчык. Ал эми этиш сөздөрдөн дагы зат атоочтор жасалат. Мисалы ын, жаа этишине жаан, бас, басым, бөл, бөлүндү, сыз, сызма, сок, согуш ыш мүчөсү уланып атат. Күрө деген этишке ак мүчөсүн уласак күрөк, бура деген этишке оон уласак буро, сыз деген этишке гычты уласак сызгыч, куй, куймак, өтүн, өтүнүч, ташы, ташымал, тур, турмуш. Зат атоочтордун синтаксистик жол менен жасалышы. Эки же андан ашык сөздөрдүн айкалышынан түзүлгөн зат атоочтор сөз жасоонун синтаксистик жолу менен жасалышы деп аталат. Мисалы темир анан жол деген эки сөз биригип темир жол деген жаңы сөздү пайда кылды. Ата, ата журт, азамат, алтай, адамдын аты бул кошмок сөз. Жеңи жок, эже сиңди, ала тоо жана башкалар. Жөндөмөлөр жөнүндө түшүнүк берели. Зат атоочто жөндөмө категориясы бар. Сүйлөм ичинде сөздөрдүн байланышын, жөнүн, катышын көрсөткөн мүчөлөр булар жөндөмө мүчөлөр деп аталат. Кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Атооч жөндөмөсүнүн мүчөсү ким, эмне, кимдер, эмнелер жана кайер. Илик жөндөмөсүнүкү кимдин, эмненин, каердин. Барыш жөндөмөсүнүкү кимге, эмнеге, каерге. Табыш жөндөмөсүнүн суроолору кимди, эмнени, каерди. Жатыш жөндөмөсүнүкү кимде, эмнеде, каерде. Чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү кимден суроосу, эмнеден жана каерден. Мына ушул кыргыз тилиндеги 6 жөндөмөнүн зат атоочто жөндөөлүш тиби 3 топко бөлүнөт. Демек, зат атоочтун 3 тиби бар жөндөөлүш. Биринчиси таандык мүчө уланбаган сөздөрдүн жөндөөлүшү, экинчиси аягы катар келген үнсүз табыштар менен бүткөн сөздөрдүн жөндөөлүшү жана үчүнчүсү таандык мүчө уланып турган сөздөрдүн жөндөөлүшү. Таандык мүчө уланбаган сөздөрдүн жөндөөлүшү, мисалы бала муңу түрүндө туруп атат. Баланын, барыш балага, табыш баланы, жатыш балада, чыгыш баладан. Же болбосо атооч кат, илик каттын, барыш катка, табыш катты, жатыш катта, чыгыш каттан. Ал эми аягы катар келген үнсүздөр менен бүткөн сөздөрдүн жөндөөлүшү булар төмөнкүдөй тартипте жөндөөлөт. Эгерде биз ошол аягы катар келген үнсүздөргө мүчө улай турган болсок, анда дагы бир жаңы үндүү табыш кошулуп айтылат. Мисалы атооч Минск, ск менен бүтүп атат. Демек, буга биз бир үндүү табышты коюп жөндөйбүз. Илик Минскинин, барыш Минскиге, табыш Минскини, жатыш Минскиде, чыгыш Минскиден. Же болбосо танк. Атооч танк, илик танканын, барыш танкага, табыш танканы, жатыш танкада, чыгыш танкадан.
же болбосо нефть. Атооч нефть, илик нефтинин, барыш нефтиге, табыш нефтини, жатыш нефтиде, чыгыш нефтиден. Үчүнчү жөндөөлүштүн тиби бул таандык мүчөлөр уланып турган сөздөрдүн жөндөөлүшү. Мисалы атооч саатым, илик саатымдын же саатымын десең дагы болот. Дны кошсок дагы, кошпосок дагы туура. Барыш саатыма, табыш саатымды же саатымы, жатыш саатымда, чыгыш саатымдан же болбосо саатыман. Бул биринчи жагы болду. Экинчи жакта атооч саатың, илик саатыңдын, барыш саатыңа, табыш саатыңды, жатыш саатыңда, чыгыш саатыңдан. Үчүнчү жагы сааты, илик саатынын, барыш саатына, табыш саатын, жатыш саатында, чыгыш саатынан. Урматтуу балдар, силер дагы төмөнкү сөздөрдү, мүчөлөрдү улап, төмөнкү сөздөргө ушундай кылып туруп жөндөп, бир сыйра өзүңөрдү көнүктүрүп, машыгып көрөсүңөр. Зат атоочтордун синтаксистик кызматы. Зат атоочтор сүйлөм ичинде ээлик, баяндоочтук, аныктоочтук, толуктоочтук, бышыктоочтук милдеттерди аткарат. Мисалы, Асан мыкты окуйт. Ким? Асан. Бул энчилүү зат атооч. Болду. Алыкул лирик акын. Ким? Акын. Баяндооч. Акын ким? Алыкул. Бул сүйлөмдүн ээси. Алыкулдун ырларын жаттадым. Кимдин? Алыкулдун. Бул илик жөндөмөсүндө туруп, таандык мүчө болгондугуна уланганына байланыштуу бул аныктоочтук милдетти аткарып атат. Асанды мугалимдер макташты. Кимди? Асанды. Бул толуктооч. Асан Жалал-Абадда жашоону кыялданат. Кайда? Жалал-Абадда. Бул жерде орун бышыктооч болду балдар. Урматтуу балдар, мына ошентип биз зат атооч сөз түркүмү боюнча биз толук тааныштык. Зат атоочтун биз жөндөмө категорияларын да толук үйрөндүк. Эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктайт. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин сак саламатта болгула.